Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Казакстанда жүргүзүлгөн атайын операция учурунда кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулу буга чейин грек-рим күрөшү менен машыккан. 2000-жылдардын башында ал Казакстан Республикасына барып, алардын курама командасы менен машыгууларды өткөрүп турган. Бул тууралуу Казакстан курама командасынын мурдагы машыктыруучусу, Олимпиада чемпиону Юрий Мельниченко айтып берди. Мен 2000-жылдан 2004-жылдар аралыгында Казакстан Республикасынын курама командасынын машыктыруучусу болдум. Дамирбек Асылбек уулу дагы бул жылдардын арасында машыгып жүрдү. Ал убакта жалгыз гана ал эмес, кыргыздын башка жигиттери дагы биз менен чогуу машыкчу. Ал Казакстан курама командасынын атынан эч жака катышкан эмес, болбосо Азия чемпионатында, дүйнөлүк чемпионаттарда катышмак деп билдирген Мельниченко. Эскерте кетсек, Казакстанда 15-16 февралда атайын операция өтүп, 35 киши кармалган. Алардын арасында бажычылар, далдалчылар, ортомчулар, криминал жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен Кыргызстандын 3 жараны болгон. Кийинчерээк кармалгандардын арасында депутат Дамирбек Асылбек уулу бар экени тастыкталган. Депутат Аида Салянова Жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирип, ишине ийгилик каалады. Ал коррупция менен күрөшүү максатына жетпей, сот менен прокуратура биргелешип саясий тапшырманы аткарып жатканын айтты. Ошондой эле ага карата коюлуп жаткан айыптоолор далили жок болсо да, фактылар бири-бирине карама-каршы келгенине карабай, сот жогору жактын буйрутмасын аткарып жатканын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан укуктук, демократиялык мамлекет деп жазылган. Көз карандысыз сот болмоюнча бул жөн гана кыял катары кала берет. Сот реформасы канча жылса, баарыбыз жакшы билебиз, ошончо мамлекет өнүгөт. Бул баягы лакмус кагазындай эле. Коррупциялашкан, өз позициясы жок, күн карама соттор менен өлкөнүн келечеги жок. Биринчиден мыйзам, экинчиден күбөлөрдүн бардыгы мен тарапта болгонуна карабай, сот укуктук эмес, саясий чечим чыгарды. Айта кетчү нерсе, менин эмес, тергөөнүн күбөлөрү болчу. Бул жанагы баары мен тарапта болду деп аткан, бул менин эмес, бул тергөөнүн күбөлөрү. Баары лицензия мыйзамдуу жандандырылган деген көрсөтмөлөрүн берди. Мамлекетке бир тыйын зыян болгон жок. Баарыбыз билишибиз керек, бул негизи биздин мамлекетте аксиома болуш керек. Эгерде тандоо саясат менен мыйзамдын ортосунда болуп атса, мамлекеттик кызматкер сөзсүз түрдө мыйзамды тандап алыш керек. Ал андай чечимден коркпошу керек. Оппозициянын үстүнөн токулган иштер коомдук резонанс менен өткөндүгү үчүн сот системасынын түп тамыры менен чиригени оркой көрүнүп калды. Мындай өз билимдик карапайым элдин арасында болбойбу? Сөзсүз болот. Ар бир шаарда, айылда ушундай өч алам деген, көөдөнү кекке толгон, бийлиги бар, байлыгы бар адамдар толтура. Алар да көптөгөн адамдардын убалына калып жатканы турулуу нерсе. Демек, бул жалпы мамлекетке тиешелүү илдет. Бүгүн прокуратура, сот жана ГКНБ уюшуп алып иш алып барууда. Мен башкы прокурор болуп турганда, азыр бирөөгө ал мезгил жагабы, жакпайбы, ар бир орган өзүнүн тикелей функционалдык милдеттери менен алектенчү. Бүгүнкү күнү сот системасы менен прокуратуранын уюшулуп алып иш алып барганы бул саясий бандитизм. Мен үстүмөн чыккан өкүмгө ылайык цари элдин алдында өзүн өзү компрометация кылган орган деп таанылды. Соттун чечими, барыңыздар билесиздер, бул расмий акт, расмий укуктук акт. Демек, жалпы цариде иштеген адамдар кыргыз мамлекетин уят кылган адамдар деп расмий түрүндө таанылды. Демек, өкүм мага эмес, ошол цариде иштеген адамдардын баарына чыкты. Алар кимдер? Бүгүнкү күнү премьер-министр Сапар Исаков,
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, Энерго холдингдин жетекчиси Айбек Алиев жана башкалар. Мен буларды жаман деп айтпайм, бирок кош стандарттуулуктун дагы кичине чеги болуш керек да. Айыптоо корутундусу боюнча кеп цари жөнүндө эле болгон жок. Кеп ошол эле президент Бакиевдин аппараты жөнүндө болуп жатат. Ал дагы президент институтуна кирчү. Жакшы билет болушуңуздар керек. Билбесеңиздер мен айтайын, ошол кезде институт президента деген чыккан, ал жака секретариат, цари, аппарат президента и советник по вопросам безопасности. Ушулар институт президентаны түзчү. Эми аппарат дагы ошол институт президентага кирчү. Эми ошол жерде жетекчи кызматта иштеген Жолдубаева өзүн ичкен кудугуна түкүрүп, өзү иштеген мекемени кыргыз элинин алдында абийири кеткен институт деп тааныды. Мындай кишиден жакшылык үмүт кылса болобу? Кичине ар намыс деген, ички жоопкерчилик деген болуш керек да. Жаманаттуу кылуу, беделин түшүрүү, абийирин кетирүү, көпчүлүк алдында жаманатка кондуруу деп сөздүккө ылайык орусчадан кыргыз тилине компрометировать деген сөз которулат экен. Мени лицензия узартылгандан кийин 3 жыл, 6 жыл өткөндөгү окуялар үчүн соттоду. Өкүмдө ошентип эле жазылып турат. Орусча жазылган: в 2010 году возобновила лицензию осужденному Елисееву деп турат да. Ал болсо 13-жылы, 16-жылы күнөөлүү деп сот аркылуу табылган. Эртең прокуратура жогорку сотко жаза жумшак болуп калды деп нааразы болмоксон болуп кайрылса, ага таң калбаш керек. Анткени Коопсуздук кеңешиндеги президенттин коррупция жөнүндөгү сөзү прокуратура үчүн сөз эмес. Прокуратура үчүн мен жоопко тарткан адамдардын сөзү сөз. Прокуратура үчүн саясий заказ бул сөз. Мен ойлойм, бул жерде отурган деле көпчүлүгүңүздөр билет болушуңуздар керек. Ошо жоопко тарткан адамдар акчаларын чачып, чуркап жүрүшөт да, мени жоопко тартсын деп. Коррупция менен күрөшүү бүгүн максатына жеткен жок. Мен эле эмес, көптөгөн укук коргоо органдарында иштеген адамдардын мээнети таланып, тонолуп, жалпы ийгиликтерди дискредитация алып келди. Коррупция менен күрөшүү биздин мамлекетте мыйзам алдында баары бирдей болгон күнү гана ийгиликтүү болот. Мен өзүм үчүн эмес, жалпы укук системасынын келечеги үчүн сиздерди, урматтуу депутаттар, сот жана укук коргоо органдары тарабынан мыйзамдардын аткарылышын талап кылууну өтүнөм. Бул көзөмөл парламенттин колунда. Бийликти пайдаланып өч алуу мен үчүн баягы бала алы келбей алганда өзүнүн улуу агасын чакырып келип, өзү менен тең балдарды сабатат го, ошону менен эле барабар. Бул алсыздык, бул жигитчиликке да жатпайт. Бизден өч алам деген адамдар бизден таза, бизден бийик болушу керек эле. Мына ошондо биз жеңилмекпиз. Ошондо оппозицияны баш көтөргүс кылмак. Ошол деморализацияга алып келмек. Дагы бир мамлекеттеги чоң илдет жөнүндө айткым келет. Бул калп. Калп айтуу бүгүн расмий идеология болуп калды. Саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы. Калпты мамлекеттик деңгээлде колдонууга, кубаттаганга тыюу салуу боюнча саясий эрк керек. Калпты жакшы өздөштүргөндөргө мамлекеттик сыйлыктарды эмес, адам саламдашуудан уялгандай кылышыбыз керек, жийиркенгендей кылышыбыз керек. Мына ошондо прогрессивдүү мамлекетке жол ачылат. Өлкөдөгү проблеманын баары адеп, ахлакка байланыштуу. Акыркы убакта караңыздарчы, коомго, жаш муундарга кимди үлгү кылып көргөзүп атабыз? Калпычыларды, эки жүздүүлөрдү, коркокторду, мына ушуларды каарман кылып, ушуларды үлгү кылып көрсөтүп атабыз. Урматтуу депутаттар, мен бир нече мыйзамдарым калды. Алар бүгүн кабыл алына элек. Өтө маанилүү мыйзам долбоорлору, мен баарыңыздарды ошол мыйзамдарды, долбоорлорду колдоп бериңиздерди өтүнөм. Жакшы эле билет болушуңуздар керек, мен убакыт албайын. Кайсы мыйзамдар бул деп кабыл алып коюңуздарды өтүнөм. Депутат болгонума 2 жыл болду, бирок мен үчүн бул абдан чоң тажрыйба болду.
абдан чоң тажрыйба болду. Барыңыздарга мен ыраазычылык билдиргим келет. Үй бүлөңүздөрдө ийгилик болсун, аманчылык болсун, ийгиликтерди каалайм барыңыздарга. Чоң рахмат, убакыт бергениңиздерге. Жалпы чогуу сиздер менен үзүрлүү иштегениме ыраазычылык билдирем. Анткени менин кабыл алган мыйзамдарымдагы сиздер болбосоңуздар кабыл алынбайт эле. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги Бишкек шаарындагы Шопоков көчөсүндө курулуш иштери жүрүп жатканына байланыштуу жолдор торолгондуктан айдоочулар жол эрежелерин бузууга аргасыз экенин айткан көрүүчүбүз кезекте видео менен бөлүшкөн. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Улица Шопокова, ЦУМ. Вот как людям не выезжать на встречную полосу? Вот двойная сплошная стоит. Вот идет движение. Вот как ему не выезжать на встречную полосу? Все из-за этой стройки. Здесь машины, здесь ограждение. Вообще, законно ли это все? Все машины выезжают через двойную сплошную на встречную полосу. Бишкек шаарындагы Кудайберген базары тарапта унаа башаламандыгы орноп, жашоочуларга кедергисин тийгизип жатканын айткан көрүүчүбүз төмөнкү видеону жиберген. Ассаламу алейкум, элүүнү кандайсыңар? Ушул Кудайбергендин чекесиндеги жол. Ушул Кудайбергендин чекесинде жолдо бир чара көрүп койсоңор дегеним эле. О Кудайбергенге келгендин бардыгы ушу жол жээгине парковка кылышып коюп атат. Пробка жол. Ушуга бир чара көрүп койсоңор жакшы болмок эле. Могу Кудайбергендин ичинде места көп, бардыгы ушу 10 сомдон качып ушул жолдун жээгине коюшат. Мына бардыгы эки бетте полностью. Буларды Кудайбергендин ичине киргизсе жакшы болмок да. Кудайбергендин ичинде места көп. Ошону бесплатный кылып эле. Бул жакты көрсөтүп эле коюн, бул жакта машина деген көп. Ошону да бир чечсеңер жакшы болмок. Кудайбергендин ичинде места деген көп да. Ошол жерге ушу бардыгы парковка кылса жакшы болмок, жол кенен болмок. Мына ушулардын бардыгы Кудайберген келгендер, Сапчаска. Тогуз-Тороо районунун Казарман айылынын тургундары жаңы ачылып жаткан комбинаттын иш алып баруусуна нааразы болуп чогулушкан. Видео менен көрүүчүбүз бөлүшкөн. Элдин жалпы сүйлөгөндөрдүн көбү жабылсын деген маселе койду деген мынакей. Анан эми урматтуу район тургундары айтылды, бүттү, бул маселе эмес, сүйлөй турган эч ким жок бuyakta. Эми мен да азыр бирөө бар экен сүйлөп. Саламатсыздар туугандар. Мен атайын ушул технологияны түшүнгөн адам катары келдим. Эми жалпы бүгүн технологияны көрөбүз дегенбиз, бирок көрбөгөнгө баардыгыбыз эле аракет кылалы. Анан эми бул жерде мындай да, бул жалпысынан биз күнөөлүү эмеспиз. Бизге республика деңгээлде бизди күнөөлүү кылып атат. Тогуз-Тороонун эли инвестор келсе, ошого карама-каршы чыгып атат деп айтып атышат. Биз инвесторго эки колубузду жаябыз. Эгерде уусу жок болсо, эгерде таза боло турган болсо, элди жумуш менен камсыз кыла турган болсо, инвестор келсин ушул жерге. Булар деген 6 ай, 7 айла бизге теоосун берген жок. ЦП оперативди, экономический байланышын бербестен элди ушундай митингге түртүп атат. Бизди жалпы Тогуз-Тороонун элин булар мамлекетке жаман көрсөтүп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Булар деген ушул бизди ушул деңгээлге, ушул адамдар күнөөлүү, ушул инвесторлор күнөөлүү. Ушул инвесторлор коррупциялык деңгээл менен келишкен. Келип ушул өзүлөрдүн билемигөлөрүн ЦП оперативди алып келбейт, теоосун алып келбейт. Алып келбеген үчүн биз бүгүн ушундай элге чыгып атабыз. Бизге инвестор келсин, биз жумуш менен алып болушубуз керек. Бирок бизге коррупциялык адамдар келбесин, Кытай келбесин, ачык айкындуулукту биз талап кылып атабыз. Алып чыккыла, уюңар жок болсо алып чыккыла дейт. Мына бир эле мисал айтайын. 160 килограмм алтын берет дейт. 160 килограмм алтын берет дейт. Кыргызстанда 160 килограмм алтын берген, Кыргызстанда концентрат жок. Мен силерге технолог катары айтайын. 160 килограмм алтын бере турган болсо Кыргыз эли, өкмөт Кыргыз эли кыйнап эле жаткан экен анда. Туура айтамбы? Анда 160 килограмм алтын концентрат болсо, Кыргыз алтын мамлекет эмне үчүн ойлонгон жок?
Эми ушул бир Кытайдын башына жетип калыптыр ушу Кыргызстан улутунда 160 килограмм алтын барарды. Мен айтат элем, концентраттагы бүгүнкү күндө сигаретке эрген концентраттар бар. Металлургияда, минералогияда, 5 сыныр составта металлургияда. Концентратта сигаретке эрген концентраттар бар. Эми бүгүн ошо сигаретке дагы эрген концентратты печканын 800-900 грамм Цельсия градуста ери турган концентратты алып келип эритебиз деп. Мына ушулар түтүн менен силерди каптайбыз деп. Бак деген бир күндө түтүндө куурап калбайт. Бак 10 жылдап, 20 жылдап барып куурайт. Биз да ошондо 10 жылдап, 20 жылдап барып куурайбыз. Булар ошону билбей атышат. Булар ошону түшүндүрө албайт. Жалпысынан айтканда бизге инвестиция керек. Ушул жерде мамлекет азыр бизди карап атат. Тоостороодо кандай митинг болуп атканын азыр бүт баары өкмөтү да, ГКМБсы да, прокуратурасы да отчетун берет. Моуна маселе козголду дейт. Бирок биз инвесторго каршы эмеспиз. Ачык айкындуулук болсо, таза талап болсо, биз инвесторго вперед, макмал алып иштеген, биз деле иштетебиз. Бирок тазалуулугун, ачык айкындуулугун, эч кандай коррупция жок болсо, биздин балдарыбыз жумуш менен камсыз болсун. Эл менен камсыз болсун. Ошону бир билебиз керек да бул жерде. А технологиясын болсо, биз буларга айтканбыз. Эми менин фамилиям Ясынов болот дегендин баласы болом. Менин фамилиям Ясынов. Көчө жетекчилердин арасында менин фамилиям чыгыптыр. Вот карапайым элге түшүндүрмө берсек, ушу Ясынов болоттун баласы келип, карапайым элди бузуп атат. Металлургиялык тилдин 20%-ин билет экен. Ошол туура эмес түшүндүрмө берип атат, айтып атат. Булар ушунду айтатчы. Мен айтат элем. Карапайым эл, мындай айтып атам. Силер мүмкүн түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Металлургияны билбей калышыңыздар мүмкүн. Биз бирок мындай күндүк эле чогулта бербейбиз. Булар деген ушинтип бир чогулат, 2 чогулат, 3 чогулат, 4 чогулат, акырында ташайт. Булардын эсебин табабыз, акча менен көмөбүз буларды. Чоңдордун акчаны беребиз деген мамилени кылып атат. Бирок мен айтат элем. Силер бардыгын түшүнүп турасыздар. Макмал алтын 30 жылдан бери иштеген элсиңер. Жапыраларга айтканда биз деген кислота эмне, сианид эмне экенин бардыгы түшүнүгүбүз калп. Бул деген ат башыга салынган жок, жакталарга салынган жок, бизди алдап кеткидей. Мына технологиясын келип бүгүнкүгө чейин көрсөтпөйт. Бизди жаманаттуу кылып атат. Буларды мамлекет бул инвесторлорго жоопкерчилигин көтөрүш керек. Буларды алып барып азыр наказать этиш керек мамлекет. Эмне үчүн бизди ушинтишет булар? Бизди эмне үчүн карапайым элде буларды маңкурттай мамиле кылышат? Буларды жоопкерчилигин көтөрүш керек инвестицияны. Азыр бизди бүт республика жаман көрсөтөт. О, Тоостороодун элине жумуш менен камсыз кылалы десек, булар деген каршы болуп атат. Булар деген халява, жөн эле үйүндө жатып айлык алгысы келет, пенсия алгысы келет деп айтып атат. Биз ошону туура түшүнүбүз керек. Технологиясын мурда эле айткам. Кыргызстанда сианид менен эрбеген эч нерсе жок. Только сианид менен гана эрит. Дүйнөдө башка вариант табыла элек. А жанагы печкасы, ал накталай турган эле күйгүзө турган нерсе, анын уулугу 70%-тен өйдө чыгат. Мына мен силерге технолог катары айтып берем. Sen bunu kurdurduk koyup durup sen pişikse şaşırtkesin. Dolanlar alıp getirmesin dediler. Buna kombinatı kurdurganda kini dediler buna bilet de bitmeye çoğlar üstü bari bilet de. Ana niye bir gün arttırıp ensi adam pır kolan da bularçı. Ha şu tekrar 3 gün 5 gün durdurup aldattırıp olmasa buna kombinat işte teröristler. Başka yaktan boyut vermedir var. Talkalavisine jopresine dedi. Talkalatma kurduk konuşurlar da oranın çoğunluğuna. O da. Kim kuratıyor lan o kabinetler? O da. O. Ana koydular da akbalatmaya var. Şimdi kurat şu var ben aytan şu. Ağırlık aytın. Kim kurduk diye bana kim ruhsat verdi dedi. O. Ben çeçimine vuruyor da bu da. Trafik iskelet de. O tura. Otam çeçimi yok saray salalmaydı. 85 yılı kurulganda 87 yılı sarık bolup мектептерге жатып калган бала чака элдин баары ошол кайра кайталанат эми чыкпасаңыздар туугандар. Анан эл шайлаган депутаттар моюндагы чиновниктер мени шайлагыла мен кыйратам дегенсиңер. Кана кыйратканыңар депутаттар? Бийликке жеткенче депутат болгончо элди алдайсыңар дагы эми элдин башын айландырып атасыңар дагы туруп алып. Эркек сөз сүйлөсүн эркекте болуп.
Саламатсыздар, урматтуу Тоғызкөл район тургундары, жалпы ата, апалар, бир туугандар. Бул жерден жалпы депутаттар жөнүндө сөз айтып кетпеди. Жабылсын да эле коңузчу, услама кел. Депутаттары кеңешке шайлангандан бери бүгүнкү күнгө чейин бул кандидат боюнча жөн жатып калган жери жок. Мен силерге маалымат катары толук айтып кетейин, бир аз тынчтан утсаңыздар. Кабинет ачылат мына бүгүн азыр капсула салат ачылышы болгону турат дегенде 15 мүнөт калганда звонок этишти. Айылдык кеңештин төрагасы катары мага айыл өкмөтүнө бүгүн капсула салат ачылат. Ачылышы болот, жогорку кеңештен депутаттар келди деп. Bir çeti baralı, bir çeti barbayla 15 gün kalganda emnege aytat dep, biz barbasak emne kim aytat anan dep, mına meni kalp ayttırbayt, zam hakim janында oturat, barıp айыл өкмөт төраға, зам төраға үчөөбүз. Төраға катары мен бүгүнкү сиздердин коюп аткан талабыңыздарды ошол жерде жогорку кеңештин депутаты Рыспай Кожоевго, Женалиев Максатка, Казыбек Идрисов Казыбековичке баарына ошол жерден айттым. Эмне себептен муну элдин макулдугу жок куруп атасыздар. Эл буга каршы. Эч кандай элден коом бугуп өткөн эмес, элден макулдук алган эмес. Туракка болбойт деген сөздү ошол жерден айтып, андан кийин балдар бир 20-30 бала чоңуп калыптыр Каргалык айыл кеңешинин астына. Ошол жерге келип маалыматыңыздарды айтыңыздар десем, керек болсо тамашалап шылдым да күлүштүм мен. Onu aytayım. Kolдайбыз. Урматтуу элүү журт угуп коюңуздар мына. ЖЛ Макмал Деолом жоопкерчилиги чектелген коому тууралуу төмөндөгү мамлекеттик кызматтарга кат жөнөткөнбүз. Каргалык айылдык кеңештин төрагасынын атынан 9-7 2017 жылы чыгыш номер 98 Макмал Алтын филиалынын директору Дыйкановго Алай районундагы үй бүлөлүк каттоо жайында кезекке туруу күчөп бир күндө 60-70 адам кезекке тура турган болсо, анын тең жарымынан азы гана кирип күбөлүк ала албай жатканын көрүүчүбүз билдирип, видео менен бөлүшкөн. 61 болду. Азыр канча адам кирип атат? 18. Saat 2 oldu. 18'e yemi geliyor. 18 kaç oldu? Saat 2 oldu ve 18 adam yemi girdi. Daha 60-70 adam var. Kaçan gitti? Siz kaysıl aile ökmetten geldiniz? Kaç oldu gelgenizge? Akbosoğlu'dan geldik. Canar Taşkömür'den. Bak kaldırsın kalsın aytaysın. O sigara aytma balam kötörüldü. Kalsızdan geldik. Bana Fatmaoğlu geldi. Bana ne? Bana Fatmaoğlu söylüyorsun. 250 sondan akça dönüyoruz bizden. Çatar yerimiz yok mu Nazir'deki? Yaş balları ile oradan biraz ölçüp vermeyecek. Nereden ünlü iş varken birbirine ölçüp vermeyecek. İki adam olsa bir adam şeyleşir. Bir adam olsa bir adam gitse bir saattaydım. Yarım saatte çıkıyor. Eko iştese ülgüyle. Buraya canınız var mı? Yokta yüz yokta bir de. Edinin okulu katıp durur. Атбашы районунун тургуну берүүбүзгө кайрылган. Ал Атбашы районунан тартып Баш Кайыңды айылына чейинки жолдун абалы өтө начар экенин айтат. Карабалта шаарынын тургуну Борборт көчөдөгү тротуардын начар абалда болуп, көлчүк каптагандыктан жашоочулар үчүн ыңгайсыздык жаралып жатканын айтат. Город Карабалта, улица Центральная, тротуар, людям негде ходить. Ходим как по минному полю. Тротуары в ужасном состоянии. Что та сторона, что эта сторона. Кругом СТО, магазины понастроили вдоль дорог. Ходишь как по лабиринту. Кругом вода, бардак.
машины кругом. Зимой вода, снег, летом пыль. Вот так и ходим. Кто-нибудь следит за тротуарами. Кругом бардак, мусор. Вот, пожалуйста. Вот где теперь пройти? Кругом вода, тротуаров нет вообще. Вот так улица центральная вся до конца вот такая. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.